Takbir taşrik aytуу kimge millet болуу тууралуу биздин аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа менен анын шакирттери Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын ортосунда эмне бар экен? Разногласия бар, орус тилинде айтканда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча ар бир мустахаб дегенде эркектердин жамааты деген сөз. Сооп жамааттын артынан айтылат. Ал эркектерге не болот? Ошол жамаатка кошулган эркектерге, ошол жамаатка кошулган аялдарга, ошол жамаатка кошулган мусафирларга дагы эмне болот? Такбир ташрик айтуу милдет болот. Башкача айтканда, жамаат менен окула турган болсо, такбир ташрик айтуу милдет болот. Эгер жамаатсыз окуй турган болсо, адамдар жалгыз окуй турган болсо, такбир ташрик айтуу милдет эмес. Ошондой эле шаар жеринде такбир ташрик айтуу милдет болот. Ал эми кичинекей айылдар да, жанагы шаардын өкүмүндө болбогон кичинекей айылдарда такбир ташрик айтуу милдет эмес дейт. Бул Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы. Ал эми шакирттеринин көз карашы боюнча, ар бир фарз намаздын артынан ал айырмасы жок. Эркек окуйбу ал фарз намазды, аял окуйбу, шаарлыкпы же айылдыкпы, айтор баарына такбир ташрик айтуу эмне болот экен? Милдет болот. Мына ушул сөзгө эмне кылынган? Фатва берилген. Ушул сөзгө китептерибизде, көпчүлүк китептерибизде фатва берилген. Ошондуктан такбир ташрикти аял дагы, эркек дагы айтыш керек. Бул милдет, моюндагы милдет. Эгерде кокус такбир ташрик айтпай кала турган болсо, ал важипти таштагандыгы үчүн ал адам күнөөкөр болуп калат. Ар бир фарз намаздын артынан не кылабыз? Айтабыз. Баягы фарз намазга салам бердик, биринчи эле Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва лиллахил хамд деген сөздү айтабыз. Кайра суроо берилиптир, такбир ташрикти канча жолу айтуу керек деп. Такбир ташрикти бир жолу айтуу милдет. Бир жолу. Ошо бир жолу айта турган болсок, биз милдеттен кутулган болобуз. Бирок 3 жолу айтып коюу жакшы болот, сооптуу болот. Бир жолу айтсаңыз жетиштүү, 3 жолу айтуу не экен? Сооптуу, сооп алабыз. Бизде адатта билесиздер, мечиттерибизде ошол 3 жолудан эмне кылышат? Айтышат.